Biz musulман халықпыз. Қаншалық светтік болбойлу, қаншалық мемлекеттік системабыз светтік болбосын, затында біз мұсылман халықпыз. Өзіміздің қалайбыз, қалабайбыз, ата бабадан келатқан бір өзекті маданиятыбыз бар. Мына ушул маданиятты бири айтат ислам дини менен калыптанган дейт, бири айтат өзүбүз ушундай болчубуз дейт. Ар түрдүү ойлор бар. Ушул биринчи суроом. Бүгүнкү биздин маданият эмне болгон маданият? Мына Рамазанда орозону масса кармап атса, жана бул ислам таасири дейбизби? Эмне болгон нерсе бүгүнкү биздин маданиятыбыз? Бизге келген адамдар бизден эмнени көрөт? Өзү маданият деген сөз каяктан келип чыккан, эмнеден келип чыккан? Бул маданият деген сөздүн негизги уңгусу Медина деген сөзден келип чыккан, Медина шаары. Себеби ошол Мединада өтө ички дүйнөсү таза, руху таза, адамгерчилиги, башка сапаттары таза, ошондой бир адамдарга үлгү боло турган адамдар жашаган экен да Мединада. Анан ошондуктан ушул мединадылыктар, Мединадагы жашагандардай болойлу. Биз ошондойго окшоого умтулайлы деп атып, ошол сөз бара кийин тарыхый эмелерде, жылдарда өзүнчө бир адамзаттын өзгөчө бир тармагын белгилеп, ошол маданият деген сөз ошол Медина деген шаардын атынан чыкканда, муну көпчүлүгү билбейт да. Ошондуктан бунун өзү эле айтып турбайбы, маданияттынчы өзөгү каякта экенинчи. Албетте маданият жалпы адамзаттык маданият дейбиз, албетте ислам маданияты дейбиз, башка маданият дейбиз. Бирок ошол маданияттардын баардыгы биригип келип эле адамдын жан дүйнөсүн, көкүрөгүн, рухун тазартууга ошол чоң роль ойнойт да. Ошондуктан ислам маданияты акыркы кездерде мына ислам жөнүндө көп маданияты жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул ислам маданияты биздин кыргыз маданиятынан мындай бир өзгөчөлөнгөн ажырымы жок. Албетте бул ислам маданияты болгондо биз мына диний дейбиз, исламий жактарда да өзүнүн мындай бир канондору бар, өзүнүн туруктуу бир түшүнүктөрү бар. Албетте аны биз өзүбүздүн улуттук кыртышка мындай орусча айтканда адаптация кылабыз, адаптировать этебиз да, ыкташтырып, ошол нерсе менен жашоого эме кылабыз. Кыргыздын уңгу маданияты деле ошол биздин ислам маданияты менен өтө үндөш, өтө жакын. Бизде кыргыз маданиятында өзгөчө мындай орусча айтмакчы культ катары адамдын тазалыгы, ички дагы, сырткы да тазалыгы эң жогору болгон, ишеними дагы да. Ошондуктан бул жерде экөөнү эки бөлүп айтууга болбойт, себеби алардын өтө жакындык жагы бар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.